Бүгүн эртең менен саат 8-де Бакай Ата районундагы бардык шайлоо тилкелери өз убагында ачылды. Жергиликтүү тургундар акырындык менен шайлоо участкаларына келе баштады. Бакай Ата районунда жалпы 24 шайлоо участогу бар. Ал эми шайлоочулардын саны 34.161 адамды түзөт. Бакай Ата району 2 шайлоо округуна бөлүнгөн. Номер 20 Манаш шайлоо округуна 13 шайлоо тилкеси, тактап айтканда 5 шайлоо өкмөтү кирет. Ал эми номер 21 шайлоо округуна 11 шайлоо тилкеси же 4 айыл өкмөтү кирет. Шайлооду негизинен таза, ачык, айкын өткөрөлү деп буга чейин элибиздин арасында көптөгөн жумуштарды өткөрдүк, түшүндүрүү иштери жүрдү. Бүгүнкү күндө ушу элибиз дагы активдүү келип, өзүнүн жарандык милдетин аткарып берет деп биз үмүттөбүз. Кудай буйруса, райондун аймагында ушу шайлоо участкаларында шайлооду таза, ачык, айкын өткөрөбүз. Бакай Ата районундагы номер 60-59 шайлоо участогунда шайлоого тыкыр даярдыктар көрүлүп, керектүү жабдыктар менен камсыз болгон. Ар бир келген шайлоочуга антисептикалык каражаттар чачылып, бет каптар таратылды. Андан соң биометрикадан манжа издерин басып, аты жөнү такталган шайлоочу 2 бюллетень алып, өз тандоосун жасоодо. 59 борбордук шайлоо участогу. Биздин шайлоо участкабызда 1687 адам бар тизмектечи. Анан азыр болсо саат 12-дер болуп калды. 200 киши добушун берип койду. Анан буйруса шайлоо процесси эң жакшы өтүп атат. Ушундай өтөт деген ойдобуз. Бакай Ата районуна караштуу Ак Дөбө айыл аймагындагы номер 60-72 шайлоо тилкесинде да шайлоо эч кандай тартип бузууларсыз өз нугунда өтүп жатат. Шайлоонун жүрүшүнө байкоочулар тыкыр көзөмөл жүргүзүшүүдө. Баары жакшы. Мана эртең менен баштады. Манакей тынч, келгенде суюк болуп келишип атыр. Ар ким өзүнүн каалоосуна салып атыр. Эч ким неметкен жок, нарушение жок. Биздин элибиз да тынчпыз. Келгенде по закону баары болуп атат. Элдин маанайы жакшы, келүүчүлөр жакшы келип, ар ким өзүнүн тандоосуна каалаган шайлоочуларына салып кетип атат. Көзөмөлчүлүктөр турат, мас киши жок, чатак жок, охраналар карап турат, наблюдеттер ошо карап отурабыз. Шайлоо жакшы деңгээлде өтүп атат буйруса. Мен өзүм тандоо менен жарандык милдетимди аткаруу үчүн шайлоого келдим. Татыктуу жарандар келип шайлансын. Белгилей кетсек, номер 60-72 шайлоо тилкесинде жалпысынан 1765 шайлоочу бар. Добуш берүүгө келген жергиликтүү тургундардын агымы көп. Баары аткарылган, баарын алып келип койгонбуз. Мунун баарын даярдап койгонбуз. Бүт орду менен жакшынакай өтүп атыр шайлоо. Бузулбай иштеп атыр, ошодон иштеп, биздин ниетибиз ошо бузулбай эле иштеп, жакшынакай кылып бүтүрсө экен деген ниет менен отуруп атырбыз. Элдин катышуусу аз жакшы, 60-72де 272 адам уже добуш берип бүттү. Кызыл Сайга дагы барып, Кызыл Сайда Шаршембай орто мектебине дагы жаңы эле келдим. Ал жакта дагы элдин катышуусу активдүү, шайлоо негизинен тынч, жакшы өз ирети менен өтүп атат. Биздин 3 округубуз бар, 3 шайлоо округубуздан тең эч кандай асуулар да бузулуу же кандайдыр бир тоскоолдуктар болгон жок. Жалпысынан жакшы, элдин маанайы жакшы, шайлоо тынч, өз нугу менен өтүп атат. Ал эми Өзгөрүш айылындагы номер 60-70 шайлоо тилкесинде да шайлоо өз тартиби менен өткөрүлүүдө. Аталган шайлоо тилкесинде 1547 шайлоочу бар. Добуш берүүгө келген жарандардын санитардык абалы тыкыр көзөмөлгө алынып, ар бир шайлоочунун өз тандоосуна тоскоолдуктар жок. Ошондой эле добуш сатып алуулар жана добуш сатуулар байкалбайт. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына шайлоо күнү жакшы өтүп атат. Элдин келиши да жакшы, активдүү келишип атат. Бүгүнкү күнгө саат ушул убакытка 1:30 уже элдин 20% келип калды. Өзгөрүш айыл өкмөтүндө 3 участок бар. 3 участоктун элдин келиши абдан жакшы, тынч өтүп атат. Бардык жагынан элдер активдүү катыш берип атат. Эч кандай бузуулар болгон жок. Бардыгы жакшы. Бу жерде коопсуздук боюнча милициялар өкүлдөрү да отурат. Элдик жыйындан да коомдук эмелер тартылган, алар дагы отурушуп атат. Эч кандай бузуулар да болгон жок. Бардыгы жакшы өтүп атат. Көчмө орундар боюнча кечээ күнү кыдырып чыгышты. Арыздар түштү. Ар бир участоктон 10-15 түшкөндөр болду. Бардыгын кыдырып, бардыгы жакшы салып беришти.
эч кандай проблема болгон жок, жакшы болду. Миргүл Турдумамбетова Өзгөрүш айылындагы номер 60-70 шайлоо тилкесинен өзүнүн добушун берип, тандоосун жасоого келгендердин катарында. Ал өзүнүн жүрөгүндөгү талапкерин тандаганын билдирди. Бардык жарандарды дагы чакырып кетет элем, ошо активдүү катышып, өздөрүнүн жүрөгүндөгү ушул эл үчүн, мамлекет үчүн шайлап берип кетсе деп ойлойм да. Анан мен дагы бүгүн ушу жарандык милдетимди аткарып, ушул жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо болду, ошол боюнча шайлап кеттим. Мен өз жарандык укугумду аткарып, 60-70 участогуна келип өз добушумду бердим. Ошол депутатка ишенимдүү, жакшы иштеген, эл үчүн иштеген, жакшы адамдар келишин каалайм. 30 жылдан бери өзүбүз деле чачап өткөндөй болдук. Мындан ары таза шайлоо үчүн, таза болсун. Эл үчүн иштеп берген мыкты мырзалар келсин. Өзүмдүн жарандык милдетимди аткарып шайлоого келдим. Шайлоочулар аябай эле көп. Бардыгы өзүнүн каалаганын шайлап атат эми азырынча. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин шайлоо күнүндө шайлоонун жүрүшүнө эл аралык байкоочулар да байкоо салышууда. Алардын катарында ОБСЕнин өкүлдөрү дагы бар. Алардын башкы миссиясы жергиликтүү жетекчилер менен жакындан таанышып, кыска мөөнөттүү байкоочуларга шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Yeah, okay, we have a team. Биз ОБСЕнин узак мөөнөттүү байкоочусу болобуз. Биз 24 топко бөлүнүп, республиканын бардык аймактарында шайлоонун өтүшүнө байкоо жүргүзүдөбүз. Ошондой эле ар бир шайлоо участкаларындагы байкоочулар бюллетендерди саноо процессине да катышып, эртең Бишкек шаарында ОБСЕнин шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча пресс-конференциясын өткөрөбүз. Ошондой эле 5 жуманын ичинде шайлоонун ОБСЕ тарабынан чыгарылган жыйынтыгын официалдуу жарыялайбыз. And prepare the work of a short-term observers. Мындан сырткары шайлоонун эч кандай тартип бузууларсыз өтүүсүнө элдик кошуундун өкүлдөрү дагы байкоо салышууда. Элдик кошуунун милдети тартип сакчыларына жардам берүү болду. Шайлоонун жүрүшү пока жакшы, укук бузуулар жок. Эскерте кетсек, жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Бирдиктүү шайлоо округунан пропорционалдык система боюнча 54 депутат, ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система боюнча 36 депутат шайланып келет. Жалпы 90 мандат берилет. Партиялык ачык тизме менен шайлоого 21 партия, бир мандаттуу округдан 286 талапкер ат салышууда. Айжамал Байырбек кызы, Бакыт Жамакиев, Тилек Жоламанов, Бакай Ата району.